Ал министр мындай пиар менен ойнобостон андан көрө мына проблемаларды чечпейби? Мен ушул нерсени айтам. Же пиарчы бололу, блогер бололу, же өзүбүздүн статусубуз менен депутат бололу. Өкмөттүн ар бир мүчөлөрү 20 жылдап, 30 жылдап бизден көп иштеген инсандар. Бирибизге акыл үйрөтпөсөк, антет элек анан минтет элек деп, ар бир депутат бул саясий фигура. Ал мыйзам чегинде иш алып барат, элдин алдында жооп берет. Биздин начальнигибиз, биздин чоңубуз эл. Башка тараптар өзүнүн ордун билиш керек. Маадамектен 40 жыл, 50 жыл депутат болсо да. Канча коррупциялык иштер бар ошо министрликтерде. Эмне үчүн Эрлан Көкүлов барып, ошолорду талап кылбашы керек? Эми Эрлан Көкүлов депутат катары элдин үнүн угуп, ал жерде эл ага кайрылып, 1-сентябрдан баштап бир топ көйгөйлөрдү айтып баштаган. Ошол эле поборлор боюнча, акча чогултуу боюнча, китеп маселеси боюнча, жана телефон довериясы иштебегени боюнча бул депутат катары чала албай калып, албай, мен барайынчы ордунан көрүп келейинчи деп ал жака барган. Барып, как положено, жакшынакай өзүнүн этикасын сактап, приемда отурган, күткөн. Бир совещание өттү, экинчи совещание өттү. Буну бир эшиктен бир бала келгенсе отурусуп коюшту. Анан бул видеосун күчөтүп этти да, анан кирди ошол жака. Кирип, ошол маселени айтайын деп кирди, жакшы ниети менен кирди. Мектептерде окуу куралдарынын жетишпегендиги, айрыкча окуу китептери жок, бүгүнкү күнү ата-энелерге өтө чоң көйгөй жаралып атат. Туш тараптан мына звоноктор келип атат, мектептерде алайлык десек китеп жок дейт. Группалар ачылып, бири-бири менен китеп сурашкан эле ата-эне дейт. Ошондой эле китептердин баасы аябай көбөйүп кеткен. Алмаз Акынжан, сизге мындай бир тапшырма. Биз республикалык бюджеттен китептер үчүн, окуу китептери үчүн 152 миллион сом бөлүнгөн эле. Ошол акчалар каяка кеткен? Ошондо айтып бизге эме берген эле, убада берген эле. Биз типографиядан жаңы китептер чыгарабыз деп. Бирок бүгүнкү күнү эч кандай эч бир мектеп бир дагы жаңы китеп албагандыгы дайым болуп атат. Анан экинчиден ушул мынагу бирдиктүү форма боюнча бизде бирдиктүү форманын жоктугунан өтө формалардын баасы асман чапчып кетти дагы. Бир баланы кийиндириш үчүн, мектепке даярдаш үчүн эң кеми дегенде 10 000 сом кетип атат. Ал эми 3-4 баланы окуткан ата-энеге бул өтө оор түйшүк болуп атат. Мына бүгүнкү күнү мектепте чын-чынына келгенде окуу куралдарынын жетишпестиги, бирдиктүү форманын жоктугу, ошондой эле класстарда окуучулардын өтө көп отургандыгы, мына ушул 3 проблема боюнча министрликти чакырып туруп, биз бир эме алсак, маалымат алсак. Кече ошо министрликке ушул маселелерди айтайын деп биздин партиялашыбыз бар деле, Көкүлов. Ошол жерде дагы өтө чоң скандал болду. Ал министр мындай пиар менен ойнобостон андан көрө мына проблемаларды чечпейби? Биз бир нерсени айткыбыз келип атат, урматтуу төрага. Ооба, биз депутатпыз, биздин мандатыбыз бар, бизди эл шайлаган, бирок ошого эсирбешибиз керек деп ойлойм. Эсирбешибиз керек деп ойлойм. Азыр бир депутатыбыз айтып кетти. Популисттик менен кызмат кылып аткандарга карап көрөлү депчи. Популисттик менен биз кызмат кылып аткан жокпузбу деп ойлоп кетебиз да. Эми жөн эле түшүнөлүчү бул нерсеничи. Мисалы, өкмөттүн мүчөлөрү келгенде 2 суроо бере турган болсок дагы мен башканы айтпай эле коеюн, өзүм аябай даярданам. Түнү менен даярданам, бир тантып албайын, чекилик кылбайын, ошол жерден бир туура эмес суроо берип албайын. Анткени өкмөттүн ар бир мүчөлөрү 20 жылдап, 30 жылдап бизден көп иштеген инсандар, кесипкөйлөр отурат. Биз өзүбүз пиарды туура кылганды үйрөнүшүбүз керек, эгер пиар кыла турган болсок. Мен ушул нерсени айтам. Же пиарчы бололу, блогер бололу, же өзүбүздүн статусубуз менен депутат бололу. Сөз бергениңизге ыраазычылык билдирем. Мен өзү чыкпайын дедим элем, бирок баягы айтпай турган сөз эле чыгып кетти өзү эле дегендей. Мен урматтуу калайык журт, кечээкү инцидент дейбизби же окуя дейбизби, биздин кесиптешибиз Эрлан Көкүлов министрликке барган тууралуу бир оюмду билдирип койгум келет. Менин пикиримде Каныбек Капашевич күчтүү саясатчы,
жаңы келди, ал тармакта аракет кылып атат. Бирок экинчи маселе, канчалык министрликтерде 32 жылдан бери проблемалар топтолуп калган. Карапайым калк депутат эмес, эшигин тыгылдатып министрге эмес, зам министрге эмес, начальник управлениеге эмес, заведующий отделге эмес, рядовой экспертке айдап жылдап жазылат. Мына өткөндө эле билим берүү министринде Каныбек Капашевичке чейин министр канча взятка алып кармалды? 100 000 доллар. А канча коррупциялык иштер бар ошо министрликтерде? Эмне үчүн Эрулан Көкүлов барып, ошолорду талап кылбашы керек? Тем более кээ бир министрлер вообще комитеттерге келбейт. Кечирип коебуз, саламатсызбы, бизден кетти, ушул чечип койсок жакшы болот эле, катуу тийди десе иш жылбайт да. Кээ бир маселелерди радикалдуу чечиши керек. Мен ойлойт элем, депутат 21-кылымдын агымына жараша мобилдүү болушу керек. Уялчак эмес, кымбат машинеде жүрө албаса. Мурунку күмөндүү иштери бар эмес, элдин арасында элдин талабын аткара турган. Да, Эрулан Көкүлов мүлкүн этиканы сактабагандыр. Бирок өзөгү түпкүрү туура болуп атпайбы? Рахмат. Биздин депутатка да бир оз сындар айтылып кетти бул жакта. Эми Эрулан Көкүлов депутат катары элдин үнүн угуп, ал жерде эл ага кайрылып, 1-сентябрдан баштап бир топ көйгөйлөрдү айтып баштаган. Ошол эле поборлор боюнча, акча чогултуу боюнча, китеп маселеси боюнча, жана телефон довериясы иштебегени боюнча бул депутат катары чала албай калып, албай, мен барайынчы ордунан көрүп келейинчи деп ал жака барган. Барып, как положено, жакшынакай өзүнүн этикасын сактап, приемда отурган, күткөн. Бир совещание өттү, экинчи совещание өттү. Буну бир эшиктен бир бала келгенсе отурусуп коюшту. Анан бул видеосун күчөйт этти да, анан кирди ошол жака. Кирип, ошол маселени айтайын деп кирди, жакшы ниети менен кирди. Маселени чечип коюн деп кирди. Айтайын дегеним, бул жерде бир кыскартылган башка бир видео чыгып кетип атат. Бүгүн толук видеосун өзү чыгарат. Толук видеодо ошол жерде баарыңыздар түшүнөсүздөр. Элдин көйгөйүн чечейин деп эле барган ал жерде. Эч башка маселе жок. Рахмат.